Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда дагы, деле, да деген аныктагыч, тактагыч бөлүкчөлөрдү үйрөнүп алабыз. Да, деле, дагы бөлүкчөлөрүнүн жасалышына көңүл буруп көрөлү. Мисалы, Асан да сынакка кирет. Демек балдар, Асан бул атооч сөз. Да, деле, дагы бөлүкчөлөрү атооч сөздөрдөн кийин колдонулат. Экинчи, жайында, кечинде деле адамдар сейилдеп жүрө беришет. Кечинде, тактооч. Тактоочтон кийин да, деле, дагы бөлүкчөлөрү колдонулат. Үчүнчү, Маралга апасы ыйласа дагы балмуздак бербей койду. Анткени анын тамагы ооруп жаткан эле. Ыйласа да, бул этиш сөз. Этиш сөздөн кийин да, деле, дагы бөлүкчөлөрү колдонулат. Да, деле, дагы бөлүкчөлөрүнүн колдонулушуна көңүл буруп көрөлү. Бул бөлүкчөлөр өзүнөн мурунку сөздү андан да мурунку маалыматка кошумча катары көрсөтүүдө колдонулат. Мисалы, Айгерим да жакшы окуйт. Же Айгерим дагы жакшы окуйт. Айгерим деле жакшы окуйт деген мисалда бул сүйлөмдөн мурун кимдир бирөөнүн жакшы окуганы тууралуу сөз болгон. Ал адамдарга кошумча катары Айгеримди да көрсөтүү үчүн да, дагы, деле бөлүкчөлөрү колдонулду. Дагы бир колдонулушуна көңүл буруп көрөлү. Да, деле, дагы бөлүкчөлөрү шарттуу са, ыңгайдын са мүчөсүнөн кийин колдонулса, анда мурунку маалыматка карама-каршы маанини билдирип калат. Мисалы, Нуржигит сынакка жакшы даярданса да өтпөй калды. Же Нуржигит сынакка жакшы даярданса деле өтпөй калды. Бул сүйлөмдө шарт боюнча жакшы даярданган адамдын сынактан өтүшү күтүлөт. Тилекке каршы күтүлгөндөй болгон жок. Демек, са мүчөсүнөн кийин да, деле, дагы бөлүкчөлөрү карама-каршы маанини берип калат. Мисалдарга көңүл буруп көрөлү. Пилдер деле көңүлүнө жаккан адамдын буйругуна баш ийет экен. Демек, балдар, башка жаныбарлар адамга баш ийет. Ошол башка жаныбарлар сыяктуу эле пилдер да көңүлүнө жаккан адамдын буйругуна баш ийет. Зебралар бизге коёндой окшош көрүнсө да, чындыгында алардын темгилдери ар башка болот экен. Бул мисалда балдар, карап көргүлөчү. Бул балдар кирпини таап алып келип сүт берип жатышат. Бул жигит эмне деп ойлонуп жатат? Кирпи дагы сүттү жакшы көрөт экен. Жамгыр жааса деле оюнга кызыккан балдар футбол ойной беришти. Адатта жамгыр жааганда бардык нерсе токтойт. Бирок
Жамгыр жааса деле бул балдар ойногонду улантты. Мага да жаңы жылда белек берип калышар. Демек балдар, бул жерде бул кичинекей бала башкалар сыяктуу эле белек күтүп жатат. Жамгыр жааса дагы үзүлбөгөн жөргөмүш желесин карачы. Адатта жамгыр желелерди үзүшү керек. Бирок бул жөргөмүштүн желеси абдан бышык экен. Демек балдар, да, деле, дагы мүчөлөрү кошумча маалымат катары берүүдө же карама каршы маанини түшүндүрүүдө колдонулат экен. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.